ынандырып жатып атат Каржы министрлиги. Ошто жалпы билим берүү уюмдарынын директорлору үчүн билим берүүдөгү натыйжалуу менеджмент аталышындагы семинар өттү. 2 күнгө созулган иш-чарага шаар жана облус аймагынан 600гө жакын мектеп директору катышты. Мында билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев тынымсыз өзгөрүп жаткан санарип, дүйнөдө мектеп директорунун орду мааниси эбегейсиз экендигин айтып, республиканын бардык директорлорун окутуу, алар менен жолугушуу мунун бирден бир себеби экендигин билдирди. 1 сентябрга чейин компьютерлештирүү маселесин чечебиз. Интернетке кошулуу маселеси 250 мектепте ошол көйгөй бар. Азыр телеком иш жүргүзүп атат. Ошонун негизинде кийинки жылдын 1 сентябрына карата интернет маселеси толук чечилет. Үчүнчүсү азыр Дүйнөлүк банк менен сүйлөшүү жүргүзүп атат. Биз 1 сентябрдан баштап билим берүүнүн жаңы инфраструктурасын өтүү, жаңы сан эриптештирүү, быйылкы жылдан баштап 50% мектепте STEM предметтерди баягы окутуу, 2 жылдын ичинде биздин өзүбүздүн улуттук тарыхка, мамлекетке, тилге байланыштуу предметтерди кыргыз тилин, адабиятын, кыргыз тарыхын, кыргыз географиясындагы 3D форматын өткөзүү маселесин 2 жылда чечебиз. Ошондо мен ойлойм бизде мектепте билим берүүнүн жаңы сапаттык деңгээли пайда болот деп. Окутуунун жүрүшүндө натыйжалуу башкарууга өбөлгө түзгөн мектеп директорунун негизги сапаттары: билим берүү системасындагы эмгек укуктарынын жөнгө салынышы, жалпы билим берүү уюмдарынын менеджментин өнүктүрүү усулдары, натыйжалары жана каражаттары, эл аралык PISA программасына жана билим улуттук программасына даярдануу, жалпы республикалык тестке даярдануу, мектепке инвестиция тартуу үчүн долбоорлорду кантип жазуу керек жана ушул башка темалардагы талкууланды. Мугалим болуш үчүн мектеп директору интеллектуалдык жактан дагы, адеби аклак жактан дагы, рухий жактан дагы башкалардан өзгөчө айырмаланган бир сапаттарга ээ болушу керек да. Эми ошого азыр ошо директорлордун ошол сапаттарын өнүктүрүүдөн баштайм деген аракеттер дагы бул жакшы нерсе да. Биз көп нерсени туурап калып атабыз да. Бир туруп эле мисалы үчүн Фин өлкөсүнүн мурда Финляндия 1-орун алды го дүйнөлүк олимпиададан. Неме? Дүйнө жүзүндө билим берүү боюнча. Андан кийин эми азыр Эстонияны, андан кийин дагы бир неме алса ошону туурап калып атабыз да. Биз өзүбүздүн нукура мурунтан илгертен калыптанып келген табигый педагогиканы дагы кошо көчүбүз керек да. Ошондо биз ийгиликке жетебиз деп ойлойм да. 3 жылдык бар өзү мектеп, мугалим менен ата-эне деген. Ушул 3 жылдыктын ортосундагы кызматташтык бир аз мындай аксап бараткандай да. Эгерде ошол мектеп, мугалим, ата-эненин ортосунда кызматташтык күчөгөн боло турган болсо, эгер ата-эне колдоо көрсөтүп турса мугалимге, ошол эле мезгилде окуучу менен мугалим ортосундагы кадыр-баркын көтөрүү үчүн окуучунун мугалимге болгон сыйырматы болгон кезде ошол мектепте албетте бул жыйынтык болот деген ишеничтемин. Семинарда президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү билим берүү министрине бир катар сунуштарды берип, суроолорун узатты. Анда жалпы республикалык тестирлөөдөгү суроолордун мектеп программасына киргизилген темалар менен дал келбестиги, ата-энелерден акча жыйноо маселеси, балдардын тамак ашына бөлүнгөн 7 сомду көтөрүү тууралуу айтылды. Ушу аламдаштуу заманында, ушундай бир өзгөрүүлөрдү тез болуп аткан заманда, урматтуу Каныбек Капашевич, мектепте болуп аткан жыйноо маселеси менен мугалимдерибиздин кадыр-баркы да түшүп кетип атат. Мына ушул жаатында ушул мамлекеттин деңгээлинде балдардын ысык тамагын кайсы бир деңгээлде 7 сомго бүгүн чай бере албайбыз. Ошону да бир ойлонуп коюп, 20 сомдун тегерегинде чечип берсек. Азыркы учурда мына сайтта акысыз онлайн тест илинип турат, колдонмолор турат, пробный тесттер өткөрүлүп атат. Демек, ар бир ушул маалыматты уже карап чыкса болот да. Келип бизге айтышсын, кайсы тапшырма кандайча туура келбей атат. Биз ар бир тапшырманы далилдеп бере алабыз, биринчиден. Экинчиден, мен ошол мугалимдин жана ошол директордун дал келбейт деген директордун компетенттүүлүгүнө суроо бергим келип жатат да. Канчалык деңгээлде ал адам стандартты билет. Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиевдин республиканын аймагындагы мектеп директорлору менен жолугушуусу мындан кийин да уланат. Буга чейин 5 облуста мектеп директорлорунун катышуусунда семинар өткөрүлгөн. Алдыда Баткен жана Нарын областында ушул сыяктуу иш-чаралар уюштурулат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.